Силерден де толық жоқ болуп атат, кесип ээлеринен толық жоқ болот экен да, спортсмендерден толық болот экен да. Эми бул окуу жайдын жабылышы биз окуучулар үчүн деле, ата-энелер үчүн деле кыйын. Түштүк аймагы боюнча спорт интернаты реконструкциядан өткөрүп туруп, ошондой багытта иштетсекпи деген пландалган. Кайер жашынакай окуу жайды жою бергенне коюш бир басты. Лицейдин жалпы аянты бул действительно өтө чоң, мындан да чоң болчу. Азыр 8 гектарга жакын аянтыбыз бар. Мында чогулгандар Жалал-Абад шаарындагы номер 1 кесиптик лицейдин мугалимдери жамааты, аны менен катар студенттердин ата-энелери. Чогулуунун максаты номер 1 кесиптик лицей жабылат деген маалымат тараган. Бұл өзі 1938 жылы құрылған оқу жай. Лицейдің жалпы аянты бұл действительно өте чоң, мындан да чоң болчу. Азыр 8 гектарга жакын аянтыбыз бар. 470-500ге жакын студентибиз бар. Анын ичинен дайыма 3-4 группабыз практикада жүрүшөт. Лицейдин жоюлат дегенин только ошо Бишкекте баягы Каныбек Иманалиевди жаңы министр кылып шайлаганда гана уктук. Депутаттарга барып туруп отчет берип атканда ошол жерде депутат Атазов деген суроо берди. Спорт жагына кандай карайсыз дегенде Жалал-Абадтан бир училищаны мага жардамчыларым сунуштап атат. Ошол училищаны ушундай окуу мектеби кылабыз деп. Ошондо гана билип Жалал-Абадта бир училище биздики гана. Аны ошондон баштап биз билип элдер дүрбөлөңгө түшүп неме боло баштадык. Мэрияга бардык. Ушул чынбы, ушул кандай десек, мэрия болсо бул уже чын, бул бүткөн, бул чечилген, эч кандай сурооңор болуш керек эмес. Силерди окуучуңарды бөлүп жиберебиз, силер дагы ошол жака которобуз деп неме кылды. Анан мындай болбойт да, биз эч кандай маалымат албай туруп, коллективге бир ооз барып айтпай туруп, бул эмне кылганыңар десек, ал болбойт, же болду кереңер жок деп койгон. Бир жолу мэр жерге келген болчу, анда онлайн сабак окуткан болчу, кыштын күнү өтө суук, 16 январь болсо керек эле. Ошондо келип туруп, силерге акча которулду, силер ремонт кылабыз деп. Ошондо жетекчилерибиз ремонт кылып алып тургандан башка жака алып коебуз, андай мындай дебейсиңер десек, жок, аны бир Алла билет, мен билбейм деп коюп, унчукпай кетип калган. Ошондон баштап эле биздин ошо жагында мурдатан бери келип, только жаман жерлерибизди гана тартып кете беришиптир. Аны биз эч качан билбеппиз бир дагы. Только ошо Бишкекте депутаттардын арасында ошо сөз болгондо гана билип алып, анан жүрүп жүрөбүз. Эгер биз жогору жака кайрылайлы, башкандай кылалы десек, кандай кылсаңар өзүңөр биле, билгениңерди кылгыла, только закондун негизинде эмне кылсаңар кыла бергиле деп жооп берди, биз чыгып кетип айтсак. Андан кийин губернаторга бардык. Мэрге барса бизге ушундай деп жооп берди. Сиз кандай дейсиз? Биз чынбы, ушундай чечилип бүттү десек, губернатор дагы куд ошол сөздү айтты. Бул чечилип бүткөн. Силерге мугалимдерге компенсация беребиз, окуучуңарды бөлүп жиберебиз деди. Биз окуучулар барбайт го, андай мындай жок, барат, эмнеге барбайт эле? Биз айткандай болот деп жооп беришти. Студенттердин саны боюнча дагы кичине мындай немелер бар да, пикирлер бар. Анча студент эле окубайт ал жерде, тигине мындай депчи, анан имараттардын дагы жагындай абалы да начар депчи. Эми ошондой пикирлер болуп атат. Андай айтканыңыз чын. Эми бизде жалаң карапайым элдердин жарым жетим балдар окуйт бул жердечи. Бул жерде көбүнчө биздин студенттер ушу биздин мурда 3 маал тамак берчү элек, азыр 1 маалга өтүп калдык. 25 сомго гана тамак беребиз. Ушул тамак үчүн окууга келишет. Биздин жатаканаларыбыз үчүн окууга келишет алыс жактан региондордон. Анан жатаканаларыбызда эми андай проблемабыз бар. Чоң спорт залыбыз бар. Анын ушу үстүнөн тамчы өтүп атат, аны жапканга мугалимдердин күчү жетпей атат. Биз канча жака арыз менен канча жерлерге кайрылдык, бирок эч кандай жыйынтык болбой атат. Эми өкмөтүбүз дагы эми күчүнө кирип, эми неме болуп келе атат, может дагы болуп калар. Ал эми окуу корпустарды мугалимдер жыл сайын өздөрүнүн күчү менен, өзүбүздүн күчүбүз менен ремонттоп, жакшынакай кылып кирип тартып көрсөңүздөр да болот, жакшынакай кылып балдарды окутабыз. Канча имаратыңыздар бар 8 гектардын ичинде? 8 гектардын ичинде 2 окуу корпусубуз бар, 1 спорт залыбыз бар, 1 4 этаждуу жатаканабыз бар, 1 лабораториябыз бар, калганы гараж. Гаражда дагы техникаларыбыз турат. Ошондойлорубуз бар. Ошол 8 гектардын бирине дагы лицей ээлик кылбай калат экен, ошондой? Азыр ошондой маанидеги кылып атышат. Совсем биз муну айтсак эчкур дегенде биздин ошо окуу корпусубуз менен лабораториябызды калтыргыла, нар жагын спорт залды кошуп туруп, майли силерге берели десек дагы ага дагы көнбөй, жок, бизде жалпы бардыгын алабыз, силерди көчүрөбүз деп атышат да. Ал эми гаражыбыз 3 гектар жерибиз бар. Гаражыбыз действительно турат, бош азырчы. Ошол жерге ал жерге мектеп курабыз дейт. Жанагы Россиядан келген мектеп, ал жерге мектеп курабыз. Биягын ошо спортивный школа интернат
degenge bardığın alabız deydi. Sizlerden de толық жоқ болып отады. Kesip ellerden толық жоқ болады eкен да, sportsmenlerden толық болады eкен да. Эми Жалал-Абад шаарында 4 спорттук школа бар экен. Эми өзү желаниясы барлар тренировка кылам дегендер ошол жерге деле барып кылып атышат. Бизди мисалы үчүн жатаканада жатып окуган окуучуларыбыз дагы ошол жака барып тренировка кылышат дайыма. Мен Таштак айылынан келдим. Балам бул жерде 2-нчи курста автомеханик группасында окуйт. Анан ушул миш-миш сөздү угуп биз дагы ата-энелер дүрбөлөңгө түшүп кыжалат болуп атабыз. Ушул окуу жай жабылат экен дегенди угуп биз буга каршыбыз. Менимче мындай кесипчилик техникалык лицейлерди мындан ары дагы өркүндөтүш керек да, материалдык базасын чыңаш керек. Бардыгыбыз эле базарда алып сатып эле жүрө берсек, анда кесипкөй адамдар калбай калат, итагыл азыр калбай баратат. Ошон үчүн мен буга каршымын. Кесипкөй адамдарды көбөйтүшүбүз керек. Кийинки балдарыбызды дагы окутабыз деген үмүтүбүз бар. Биз өзүбүз дагы кесиптик лицейлерде окуганбыз убагында, жаман болгонубуз жок. Ошон үчүн ушул чечимди чыгарып аткан адамдар дагы ушул жагында бир ойлонуштуруп койсо. Менин бул балам бул жерде 2-нчи курста фермерликте окуйт. Биздин чогулганыбыздын себеби ушу балдарыбыз азыр 2-нчи курс болуп калышты. Мына окуу жабылат деп атыптыр, мына окуу жайды. Эми бул окуу жайдын жабылышы биз окуучулар үчүн деле, ата-энелер үчүн деле кыйын. Мына 2-нчи курс болуп калышты. Окуу жай жакшы, мугалимдери жакшы сабак берип атышат, балдар жакшы сабакка катышып атат. Анан бул окуу жайды жабабыз деген негизине биз түшүнбөй жатабыз да. Мисалы үчүн, эми балдарыбыз ушул жерден бүтүп кетсе дейбиз, баарыбыз эле. 2-нчи курс болуп калды. Анан каршыбыз ушул окуу жайдын жабылышына. Ушул жерден бүтүп кетсин, мисалы үчүн башка жака которобуз десе балдар, башка жака барып мисалы окушпайт дагы да. Бир жерден мисалы үчүн бир класстан бир класска балдарды которсо мектепке кандай неме болот? Алар бири-бирине келишиш дагы кыйын. Анан биздин максат эле ушул жерден жакшынакай болуп окуу жайды бүтүп кетсе, бардыгы ушул окуу жабылбаса, окуу жай мугалимдери, ушу окуулары, студенттер ушул жерден баары жакшынакай болуп окуса деген биздин тилегибиз ошол. Азыр 8 кесип боюнча бул жерде билим алышат. 2 жылдык бар, 1 жылдык бар, андан сырткары 3 айлык курстарыбыз дагы бар. Булар бюджеттен каржыланат. Контракт төлөбөгөн карапайым калктын балдары келип окушат бул жердечи. Механиктер, мисалы азыр эң керектүү тигүүчүлөр, ашпозчулар. Башкача айтканда, эми баягы жогорку окуу жайга окуй албай, эмнеси жетпеген, каражаты жетпеген ата-энелердин балдары келип окушат да. Кесип алып кетишет, үйрөнүп кетишет ошо. Бул жерде окугандарды тиги баягы 75-чи кесиптик лицейде которобуз деп атпайбы? 75-чи кесиптик лицейде десек, аларда деле учебный корпустары аз, өздөрү деле окуучулардын саны көп. Алардан биз деле баягы мындай ачык эме кылбаса дагы мугалимдери менен деле байланышып атабыз. Биз өзүбүз алардагы практика мезгилинде бирисин практикага жөнөтүп, кайра башкасын чакырып ошондой кылып өздөрү батырышат да. Ал жака биздин 500ге жакын окуучубуз батышы, билбейм, бул ал чындыкка эме кылбайт болуш керек, батпайт болуш керек, ал батпайт да. Алар ачык эле айтып атышат ошентипчи. Анан эми бизде 36га деп атышат, эми 36га азыр ата-энелердин өздөрүнөн деле угасыздар. Ал жака бизге жолго алыс деп атат. Биз атайын ушул жерге алып келдик элек, базасы күчтүү деп. Мисалы мен өзүмдүн группамда деле акелери окуп кеткен, эжелери окуп кеткен балдар кайра ошол инилерин, сиңдилерин тартышып, карындаштарын тартышып дегендейчи, базасы жакшы, күчтүү базасы, мурунтан куралган базасы деп ошентип келип атышат да. Анан эми жолго тескери болуп калат деп атат. Ошону бизге оң жагынан чечип берсе деп биз ошону суранат элек да. Мисалычы коллектив, ата-энелер, балдар өздөрү окуучуларыбыз ошолор суранат элек. Ошол бизге оң жагынан чечип берсе ошол маселени. 500ге жакын студент бар. 500ге жакын студент бар. 90-дан ашык сотрудник иштейбиз. Эми биздин балдарды шартка караштуу. Шартыбыз кандай? Ошого карап балдарды окутабыз да биз. Эми мисалы башка жерге жөнөткөн болсо жол кирасы бар, кыйынчылыгы бар, кышы бар, ысык суусу бар дегенде эми барбыр кыйын, окуш кыйын. Биз балдарды ушул жер жакшы деп ушул жерге алып келдим. Өзүм өзгөндөн келдим. Ушул жер жакшы дегенден ушул жерге алып келип, азыр көрдүм, өткөндө ham көрүп кеткем. Баары шарттары жакшы. Эми зданиясына келгенде зданиясында бар, кичине камкөчүктөр бар. Мен техника жөнүндө балам. Техника менен окуп атат. Канча жылдан бери окуп атат? Эми быйыл киргиздим мен. Быйыл 1-чи курста окуду. Эми майли меники 1-чи курста экен, 3-чү курстакылар мына эми документ берерде булар кайка барат эми. Чачылып кетсе туура эмес да. Эми агайды бир жерге которо турган болсо агай деле барбайт.
Техникаларын көрдім, техникалар турат, аны бір жерге которып барыштын, ал жол деле жоқ болып кетеді. Мисалы үшін спорттағылар кезген болса, аларға техниканың керегі жоқ. Алдырында комитеттің атынан болды, біз аңлайым. Bizden çayına karayız. Maqul, Allah'ı sizlerin okuңuzдар. Барақтарды береміз. Эже өзі арызын жазсын. Артына ар бириңер фамилияңарды жазып, қолмарды қой бұлар. Қашылық жоқ, болыр. Біздің балдар емес, Bundan başka çok zavod fabrikalardan buzulup ketkende özüçe allar da sik bor özünün orduna gelbey. Бар çok öyle tapılar. Көп жерде жоқ эле болуп кетти. Ani uşu Бул жерде эми бир эле кесип эмес да, бул жерде канча кесип. Кайыр, жашынакай окуу жайды жою өргенler. Муздук коюш бир пасты келе Бул ата-энелер номер 1 кесиптик лицейде окуп аткан балдардын ата-энелери экен. Буларды биз ошо кесиптик лицей жоюлбасын. Биз өзүбүздүн кесиптик ошо лицейге балдарыбызды окутуп атабыз. Жогорку окуу жайларга контракт төлөп окута албайбыз. Ошондуктан лицейди жаппай эле өз максатында иштетип бериңиздер деген сураныч менен кайрылышкан. Бүгүнкү күндө булардын кайрылуусун биз кат түрүндө алып атабыз. Булардыкын 1 лицейдин эмгек жамаатыныкын анан тийиштүү жактарга же болбосо биздин өзүбүздүн жетекчилигибизге булардын үнүн жеткиребиз. Жабуу же жабылбоо деген маселеси бул комиссиянын курамында каралат го. Чечим чыкканбы негизи? Жок, бул номер 1 лицейдин негизги мындай мүлк ээси билим министрлиги болуп эсептелинет да. Алар ошолор менен чогуу биргеликте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анан кесиптик лицейдин жамааты анан чогуу отуруп бир комиссиону түзүлүп, анан бардык жагдай бирдей изилденип, анан кийин бир чечим чыгарылат. Алар айтпай биз мэрге келсек ошо маселе чечилди деп айтты деп атат да. Деги эле сиздер ал жерге эмне курууну пландап атасыздар? Ал жерге куруу эмес, түштүк аймагы боюнча спорт интернатты реконструкциядан өткөрүп туруп, ошондой багытта иштетсекпи деген пландалган. Анан эми чечими эми каралат да. Чечим чыга элек, жоюш боюнча. Эми чечим эми каралат, Бун бардык тараптын үнүн угуп, анан кийин бир чечим чыгарылат. Бул Жалал шаарында жайгашкан номер 1 кесиптик лицей боюнча буга чейин билесиздер, 1-элдик курултай өткөн. Ошол жерге биздин Жалал шаарынан дагы 2 делегат барып катышып келген. Ошол делегаттар ошол шаарыбыздагы 1 кесиптик лицейдин ордунда ошол жерге спорт мектебин ачуу боюнча сунуш киргизип, ошол курултайда. Ошол сунуштун негизинде бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги тарабынан ошол лицейдин ордунда спорт мектебин ачуу боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат. Спорт мектеби боюнча спорт мектеби бул билесиздер азыр бизде Бишкекте гана бар. Ал эми өлкөбүздүн түштүк аймагында атайын бир спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча спортсмендерди, спортчуларды даярдаган спорт мектеп жок экен. Ошондуктан ошол делегаттар ушул маселени көтөрүшүп, биздин өлкөбүздүн түштүк аймагына дагы ушундай спорт мектеп керек деп, ошол зарылчылыктан улам олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча спортчуларды даярдоо үчүн ошол спорт мектепти уюштуруу боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат.